Assalamu alaikum. Desin TV YouTube kanalının qadırman görөрmandары. Biz Rusiyanın borboru Moskvanın Kızıl Ayantında turabız. Kreml'in janında Lenin'in mavzoley'i dagı artjakta turat. Anda bilse biz efirdi başladık dostlar. Bugün barыңыздардын куттуктап кете турган нерсем ушул Nooruz майрамыңыздар менен жылдын тогушкан мындайча айтканда жаңы жыл чыгыш жаңы жылы менен куттуктап кетем. Акыркы кездер ушул майрамдар менен куттуктагандан деле чочулап калдым. Анткени ар кандай көрүүчүлөр болот экен. Ойдой койчу, бул биздин майрам эмес дейт. Жаңы жылды куттуктасак, ал биздин майрам эмес дейт. Жада калса туулган күнүң менен деп койсок, адам дагы туулчу эл адам деген төрөлөт. Анда төрөлгөн күнүң менен деп коюш керек экен. Достор, бүгүн менде ушул туулган күнгө байланыштуу аябай чоң кубаныч. Менин бир тууган карындашым Чынара бүгүн эгиз уулду болду. Чоң кыз. Анан бүгүн ушул Nooruz майрамы күнү эгиз уулду болуптур. Азыр мага сүйүнчүлөштү. Карындашым, алтыным, ушул туулган балдарыңдын убайын көр. Эли журтубузга, кыргыз элине кызмат кылган, биз сыймыктанган жигиттерден болсун. Бактылуу бол карындашым. Мен үчүн абдан чоң кубаныч. Бүгүнкү ушул эфирден пайдаланып айтып коеюн. Экесе мен кубанычта болдум. Азыр апам менен сүйлөштүм. Урматтуу достор, анда калган сөздөрдү дагы уланталы. Кызыл Аянтта. Урматтуу мекендештер, баардык сумкалар 1000 сомдон ушул айдын аягына чейин сатылып жатат. Бул дагы болсо чоң акция. Келип ушул сумкаларды алып кетиңиздер. Өзүбүздүн мекендештер иштеп жатышат бул жерде. Мынаке, бул Владимир Ильич Лениндин мавзолейи. Союздун кезинде бул жерлерде солдаттар, 2 солдат туруп, мунун ичинде ушул Лениндин табыты жатат. Кирип чыгыш эле, азыр андай нерсе токтотулган. Ушул нерсенин үстүндө, мавзолейдин үстүндө бүт ошол мамлекет башчылары ошол кездеки турушуп, мына силер көрүп турган ушул жерлерден жеңиш парады болгон башка парадтар айтылуу бүт ушул биздин 70 жылдык тарыхыбыз ушул жерде, ушул аянтта басып өткөн. Мынаке, бүт ошол Владимир Ильич Ленинден тарта азыркы Владимир Путинге чейинки жол башчылар атактуу ушул жерлерде жүрүп, мына ушул силер көрүп турган сааттарды көрүшүп, жана эле саат 5-те доң деген музыкалар болду. Мына ушул Кызыл Аянт. Достор, элдин баары монтип ойноп жүрүшөт. Бүгүн аябай сонун аба ырайы болуп турат. Табигат сонун күнүн тартуулады. Ушул күнү. Анткени мындай жакшы күндөр бул Орусия, Санкт-Петербург, ушул Орусиянын Санкт-Петербург, Москва шаарларында кем эле болот. 2-3 күндөн бери ушундай сонун, бирок эртели кеч суук, бирок жакшы аба ырайы болуп турат, достор. Маанай жакшы, ошентип менде экесе кубаныч болуп турат. Биз болсо, достор, мындай саясий багыттан бир аз алыстап, реклама жаатында иштейин деп жатам. Анткени саясатты көрүп турасыңар, эч ким сага медаль деле бербейт экен. Бир жакты жактасаң экинчи жагы калат, экинчи жакты жактасаң бияга калат дегендей, ар бирибиз өзүбүздүн мындай чындыгыбызды бийик кылат экенбиз. Ал ар ким өзүнүн чындыгына ишенет экен. Ошондуктан көп эле андай нерсеге кызыкпай, ушул реклама менен, саякат менен иштейли деп бир аз биз багытты өзгөрттүк. Бүгүн менин биринчи рекламам чыкты. Мерим деген карындашымдын салонун реклама кылыш керек экен, ошону барып кылып келдик. Урматтуу Москвадагы бизнес чөйрөсүндөгү ишкерлер жана башка өзүн коомчулукка таанытам дегендер, башкалар, эгерде сиздерге кандайдыр бир биздин кызмат керек болсо, дайыма кайрылыңыздар. Телефон номерлерди жазып коебуз. +7 904 638 70 56. Блогер Бакыт Сулаймандын Десин ТV YouTube каналы сиздерге дайыма кызматта болот. Чалыңыздар, айтыңыздар. Биз силер каалаган жерлерден эфир кылып берүүгө даярбыз. Мына азыр биздин кыскача эфирибиз ушул
Кызыл Аянтта болду. Атактуу парадтар болуп жүргөн, башка болуп жүргөн анча-мынча кыргыздар дагы көрүп калып атам. Бирок мындай бир интервью алайын деп. Здравствуйте. Дейт. Жаш кыздар экен күлүп ача. Hello. Ал ойлогон окшойт мени. Эме депчи. Иностранец деп ойлогон окшойт. Hello дейт эле, мен здравствуйте десем. Дейт. Кандай жакшы, жаштык. Достор, бир калпак кийип алчу эле биздин кыргыздарыбыз. Ошондой адамдар болсо тартып коеюн десем, тилекке каршы көрбөй атам. Ошондой достор, кандай эфирлерди көргүңүздөр келет, эмнелерди көргүңүздөр келет, кайрылып айтып деп туруңуздар. Мындай экен да, көпчүлүккө жакпайт экенсиң. Кимдир бирөөнүн оюндакысын айтпай койсоң эле, анан сен сатылып кеттиң, анан сен мынтип кеттиң, анан тигиндей мындай деп бул блогерлерди кандайдыр бир аренадагы гладиаторлор сыяктуу тамаша кылып турганды жакшы көрөт экен да коомчулукчу. Мынтип карап анан күйлөп, молодец, красавчик деп айтып анан кийин камалып же бирдеке болуп калсаң, иши деле жок. Мына өткөндө мен жанакы Эмил Бекиевке, анан дагы бир экемелерге чогултканыбызда көрдүк. Ошончо адамдардын ичинен анча-мынчасы гана кайдыгер эмес эме кылат экен, калганы осо жөн эле сен кыйынсың, сен туура кылып атасың деп эле күйлөп коюп эле отурган эмелер экен да достор. Ошондой саясаттан алысыраак болуп, моундай саякаттар көп болуп, жакшы жерлерди силерге көрсөтүүгө аракеттенем. Бул жерде кайсы Охотный ряд деген метродон чыктык. Охотный ряд дегенден чыгып, 7-выход Красная площадь деп коет экен. Ошонун стрелка менен узун коридорлор аркылуу келип эле, туннелдер аркылуу келип, анан ошол жерлерди таап алдым. Мынакей, ушуну менен Десни ТВ YouTube каналы бүгүнкү кыскача берүүсүн аяктайт. Биз Кызыл Аянттан алып бердик. Саламатта калыңыздар. Блогер Бакыт Сулайман болду.